Assalamu alaikum dostlar, mekendештер, жалпы эле кыргызстандыктар, алыс Улуу Британия, Лондон шаарынан барыңыздарга салам жолдойбуз. Атлантика океаны. Биз Лондондобуз. Бүгүн дем алыш болуп, выходной болгондугуна байланыштуу ошол Атлантиканы көргөнү онтуп келдик. Эл бул жерде өтө көп экен. Жаш балдар, чоң аялдар, кишилер. Аябагандай сонун оюн зооктор андай болгон. Жаш балдарга ылайыкташтырылып. Ушундай бир кумдарды кичинекей парк сыяктуу уюштуруп коюштур. Бул болсо ошол Вигнер Редиш деген шаар экен. Ошо үйлөрү, адамдар өтө чоң кылып, мындайдан адамдар басуучу жол кылып дагы жасап коюптур. Анан бул жерде ушундай бир текшерип туруучу адамдар аябагандай гана көп. Мындай лодкаларда тез келип охранниктер карап турат экен. Анткени техника безопасность деген өтө жакшы сакталып, өтө жакшы каралат экен бул жерлерде. Жолдору тегиз. Барыңыздарга насип кылсын. Сиздер дагы келиңиздер. Океанга жуунуп, чөмүлүп, киринип дегендей. Бул жер бүт мейманкана экен. Туристтер, чет жактан келген меймандар ушул жерди саатына же күнүнө суткасына алып дем алсаңыздар болот дейт. Сиздерди ушул кичинекей шаарча экен өзү, океандын боюндагы. Бирок эл көп шаарча. Анан өтө кызыктуу жер экен. Ушул жерди аз-маз болсо дагы сиздерге көрсөтүп коелу. Анткени канчалаган адамдар келип дем алып, көрүп, таанышып кетишет. Ошого сиздер дагы келе албасаңыздар дагы эми алыстан бир көрүп, ниет кылып койсоңуздар деген ойдо тартып атабыз. Жолдор тар. Жолдор өтө тар. Бирок тар дегениң менен пробка жок. Тар дегениң менен ызычуу жок. Жол талашмай, бири-бири менен урушуп кетмей, тебишип кетмей. Андай түшүнүк бир да жашабайт. Үйлөрү бүт ондай эски стилде. Анан бул жерде Ош Сити, Ташкент Сити, Москва Сити дегендей түшүнүктөр жок экен. Бул жер ошо Англия болгондон Сити болуп курулган экен. Канчанчы жылдар дагы, канчанчы кылымдарда дагы. Адамдардын жолдору. Анан бизге эң кызыктуу болгону, эч бир жерде бир аптека көрө албай койдук. Аптека, дарыкана деген нерсе бул жерде эч өтө редко дегенге дагы болбойт. Анткени редко дегендей бир жерден аптека көрүү кыйын экен. Адашып азыр көрүп калбасак эле. Ондай болгон
Magazinчиктери бар өздөрүнүн. Улуттук шляпалар, кийим-кечелер. There's so much good. Dad. Let's go. Let's go quick. Телефондун бааларыны көбү кызыгат, ошого телефондун бааларын да сиздерге бир көрсөтүп өтсөк. Телефондор салыштырмалуу Кыргызстандан караганда бул жакта оригинал болуп эсептелинет. Мына эң ылдыйындагы ошо фунт. Бул Samsung Galaxy S21 Ultra дейт. 419. Ошондо 1 фунтун 120 сом да. Ошондо эсептей бересиздер. 120, кээде 118 ушундай болуп турат. Мына даже 10 миңге дагы Galaxy'лер бар экен. Ушундай бир тынчтыкты сүйгөн элдер экен. Эч уруш талаш, эч бир пикир келишпестик деген нерсе болбойт. Ар ким өзүнүн жолунда, бирөөгө мешайт бермей жок. Бир компания экинчи компанияга келип ашыкча сүйлөмөй жок. Өзүнүн ишин менен өзүң иштеп жүрө берет экенсиң бул жерде. Phone attach дейт. Бул жерде дагы телефондор бар экен. Биздин акчага 5 миңге, 6 миңге жакшы телефондорду алса болот экен. Насип кылып сиздер келсеңиздер дагы ушул жерлерден телефон алган буйрсун, насип кылсын барыңыздарга. Бүт үйлөр эски стилдеги үйлөр. Эч бир пластиктен же бир заманбап эшик рамдардан коелуу, үйдү өзгөртөлү, үй эскирип кетти деген түшүнүктөр жок. Кандай болсо ошондой жашашат экен. Бирок үйдүн ичине кирсең, бүт условиялары аябагандай сонун. Спорттун белгилүү болгон мондай Adidas, Nike'тар магазиндерин да бир көрөлү. Бул жерде баалары кандай? Фунтка 40. Охо, өтө кымбат экен. Магазиндери да өтө
уютный бүт издеген нерселериңди табасың. Анан бул жерде эч кандай Кытайдын товарлары болбойт. Бүт Англиянын өзүнүн брендовый бут кийим, брендовый кийимгече ондай болгон. Американский же Европа же Англия ошо өздөрүнүн оригиналдары болот көбүнчө. Оригинал болгондугуна байланыштуу да кымбат экен бул жерде, азыр көрүп алдым. Күлүп атабыз. 64 фунт. Ошо сомго эсептеп чыкканда 1 фунту 120 сом же 119-18 ушундай болуп турат. Эми 1.20 менен эсептей бересиздер. Ичкерде кийимдерди дагы бир көрсөтүп өтсөк. Так, 21 фунт. 26 фунттан. Ошондо дагы булар 70% скидка менен. Yeah, come on, we go. But not to have a 45 фунт. Булар чоңурактар экен. 55 фунттан, 45 фунттан. Аман болобуз, кымбаттуу көрүүчү. Колдоо иретинде подписаться болбосоңуз, подписацияны басып коюңуз. Бизге чоң жардам болот эле. Анан колдоо иретинде лайк басып, ой пикир жазууну дагы унутпайбыз. Сиздерге алыскы Улуу Британия, Лондондон ысык салам жолдойбуз. Арбак бар болуңуздар, бай болуңуздар. Сиздер да ушул шаарларга келгенге насип кылсын. Чоң рахмат.